Азыр көз такыр көрбөй калды. 3 кылмыштын белгилери байкалды деп айта алам. Министрлик бейтаптын сол көзү такыр көрбөй калганын дагы тасдыктап берген. Бул бейтаптын абалынын начарлашына, анын ичинде сол көздүн торчо кабыгынан ажырап кетишинин өнүгүшүнө себеп болушу ыктымал болгон. Мындай операция жасоонун кажети жок болчу. Следовательден следовательге ишибизди ыргытып атышат. Клиникага чейин милицияда иштеген белеңиз? Ооба, мен органда иштеген, ооба. Бир көзү 95%га чейин көрбөй калганын айтып берди. Орунун тарыкчасы жок болуп атпайбы? Любой кишинин конституционный право бар обратиться в правоохранительные органы. Бейтап өлүп кала жастаган. Шок болгонубуз мындай аздык болот да. Клиниканын жообу 3 барак экен. Көзүмдүн көрүүсү 95% көрбөйт вообще. Акча эмес, биз ден соолук издеп барганбыз. Дагы жакшы, бейтаптын кызында линзанын кутучасы сакталып калган. Даже блогер, ырчылардан дагы көрүп, эми баягы ырчылар деле жаман нерсе чыгарбайт да. Эмне кылсаңар ошо кылып алгыла деген жооп берди. В правом государстве мы проживаем, где есть закон тууралуу. Бейтаптардан канча арыз түшкөн деп сурадык эле. Ошол сурообузга клиника жооп берген жок. Анда саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, линзага тиешелүү сертификат болбогонун да билип атабыз. Атайын комиссия түзүлүп, клиникада текшерүү жүргүзүлгөн. Чекит медиа буга чейин Кудурет көз клиникасынан Жабыркадым деген бейтаптын окуясын чагылдырган. Бул материал чыккандан кийин күн алыс бизге клиникага нааразы болгон жарандар жазып атышты. Алардын ичинен операциядан кийин бир көзү таптакыр көрбөй калгандары да бар. Ал ортодо клиника Чекит медиага бейтаптардан түшкөн арыздардын саны тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Бул чыгарылышта клиникадан жабыркагандардын окуяларын, Кудурет көздүн Чекит медиага берген расмий жообун жана саламаттык сактоо министрлиги клиниканын кандай мүчүлүштүктөрүн аныктаганын айтып берем. Видеону аягына чейин көрүп, биз менен бирге болуңуз. 1-жылдын аягында, октябрь айында биз Кудурет көз клиникасына апабыздын көзү катаракта деп кайрылганбыз. Хусейн деген дарыгер обследование жасап туруп, ооба, биз жардам бере алабыз, апаңыздын көзү жакшы болуп кетет. Макулдуңузду бере бергиле, операцияны жасайбыз деп убада берди. Мындай жакшы прогноз менен убада берди да. Анан 1-2 күндөн эле операцияны баштадык. Экинчи көзүн жасатып атканда операция учурунда бир нерсе болду да. Операциянын мөөнөтү биринчи көзгө салыштырганда узагыраак болду. Анан операциядан кийин апам такыл алсырап, өзү баса алган жок да. Мындай кол менен көтөрүп палатага жаткыздык да, 2-3 сааттай капельницаны жаткызып коюшту да. Анан биз кыжалат болуп Хусейнге суроо бердик да, бул эмне болду, эмне болуп атат деп. Ал түшүндүрмө берди. Апаңыздын жашы улгайып калган, көзү татаал, операция убагында көз давлениясы көтөрүлүп кетип, кичине операция татаалыраак болуп калды. Бирок протокол боюнча баарын жасадык, операция жакшы өттү, линза коюлду. Сарсанаа болбоңуз, үйгө кете бериңиз деп апам өзүн жаман сезип атса дагы чыгарып ишти. Ошол түнү апам такыр уктаган жок. Таң атканынча араң күттүк. Эртеси клиника ачылышы менен эле бардык да. Анан Хусейнге көрсөтсөк, карап туруп көзү кызарган. Анан көздүн агына бир кара нерсе көрүнүп калганда биз суроо берди, бул эмне деп. Ал мындай түшүндүрмө кайтадан берди да. Операция татаал болду. Операция убагында биз жанагы тигичүү шовторду сыртына чыгарганга чечим кылдык да. Шовтор сыртына чыгып калды деп айтты да. Ага сарсанаа болбогула. Бир аздан кийин шишик көз кабылына келгенде, шишик кеткенден кийин шовторун алып салабыз деди да. 1-2 күндөн кийин эле ал көзгө жанакы тамчыларды жазып берген. Ошолорду жасай бергиле саат сайын, катуу ооруса китан алып ичиңиз деди да. Андан кийин өзү Турцияга кетип калды. 15 күндөн кийин келгенден кийин биз кайтадан апабыздын уктабай атат, көзү шишип атат, бир көзү ал убакта жабылбай калган.
Ал бизди кайтадан тынчтандырды. Апаңыздын жашы көп, көзү начар, өзүнүн кабылына келгенге бир топ мөөнөт убакыт керек болуп калды деп сарсанаа болбоңуз, жазып берген дарыларды жасай бериңиз, кетанал иче бериңиз деп кете берди. Шофторду качан чечесиңер десек, декабрда деп койду. Декабрь келгенден кийин кайтадан баягы эле сөз, шофторду чечпейбиз, январда деп койду. Январда келсек, клиникага келсек, ал дарыгер жок, башка дарыгер карайт дешти. Ал карагандан кийин бизге колубузга заключение бергенден кийин шок болгонубуз мындай аздык болот да. Такыр эле эмне кыларыбызды билбей калдык. Биринчиден көз такыр көрбөй калыптыр. Экинчиден шофтор жок. Үчүнчүдөн жанакы линза дислоцирована деп салды да, ал линза кыйшык туруп калган, жанакы көздүн агында кара нерсе көрүнүп аткан нерсе, ал линзанын чети экен да. Апамды алып алып биз бир нече клиникаларга бардык да, дарыгерлерге көрсөтүп. Алар бар этең башын кандайча болот, бул мындай жасалбайт, бул муну ким жасаган деп суроолорду берип атышты да, муну оңдош керек жасаган киши деп. Бирок клиникага ишеним жок болуп калды да, өзүбүзгө да мындай таң калабыз да, ушунчалык ишеним зор болчу да ал убакытта. Рекламаны угуп алып, мындай билимдүү, тажрыйбалуу докторлор иштешет деп бир дагы шек албаптырбыз да, апабызды ошо 2,5 айдын ичинде бир башка дарыгерге барып текшертели деген ой келбептир да. 2,5 айдын ичинен кетаналда отурган соң апамдын ашказаны такыр бузулуп, 1-2 жолу ашказанын жүрөгүн дарылап больницага жатып чыктык. Бул окуядан кийин каарманыбыз милицияга арыз менен кайрылган. Алгач дарыгерлерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынып, текшерүү иштери башталганын айтат. Бирок орто жолдон кайрадан клиникадан мүчүрүштүк этпегенин тастыктоочу бүтүм чыкканын кошумчалады. Заявление боюнча башында баары тең биз калагандай мыйзам жолу менен жүрдү да, жанакы дарыгерлерге флажок коюлду, Турцияга кетпеш үчүн. Анан бизден бар кагаздарыбыздын баарын алды. 2 нацгоспитальга жатканыбызды, 2 историябызды изымать этишти. Бирок кыска убакта эле башка нерсе болуп кетти да. Апамды көрбөгөн врачтардын заключение пайда болуп калды. Баары жакшы жасалган, врачтардын күнөөсү жок. Операцияга тиешелүү нарушениялар жок деп айтты да. Анан биз аны менен такыр макул болгон жокпуз. Апам операцияга чейин канча колуңду көрсөтсөң санап берчү да. Жакшы көрбөсө да, бирок санап берчү да. Азыр көз такыр көрбөй калды. Расул деген зам главврача жанакы кызга жооп берип атпайбы, акча жөнүндө эле маселе болуп атат депчи. Жок, биз клиникага кайрылганда биз ден соолукка барабыз да. Ал ошо киши доктор эмес болгон соң түшүнө албай атат го. Биз дарыгерлерге ден соолукка барабыз. Акчабызды көтөрүп барабыз. Мындай да, башында тиги экинчи эле күнү кара нерсе көздөн чыгып атканда, ал дарыгер Хусейн, мен азыр аны даже дарыгер дей албайм да. Клятва Гиппократа дегенди ал такыр билбейт да. Линза чыкканды көрүп, көз көрбөй калганын көрүп, 2,5 ай калп айтат. Көз көрөт, шишеге кетет, шофторун алабыз деп. Биз ишенебиз. Каарманыбыз арыз менен Саламаттык сактоо министрлигине кайрылганда атайын комиссия түзүлүп, клиникада текшерүү жүргүзүлгөн. Бейтапка тиешелүү документтер териштирилген. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы офтальмологунун корутундусуна ылайык, бейтаптын оорусунун тарыхчасын иликтөөдө медициналык документацияда анамнез жана арыздар толук кандуу көрсөтүлгөн эмес. Мындан тышкары,
дары дармектерди жана дозировканы камтыган дарылоонун толук схемасы жазылган эмес. Бейтапка эки көздүн тең татаалашкан катарактасы жана сол көздүн коштоочу глаукомасы диагнозу коюлган. Операциядан кийинки мезгилде көздүн ичиндеги кан басым өзгөрүп турган. Бул бейтаптын абалынын начарлашына, анын ичинде сол көздүн торчо кабыгынын ажырап кетишинин өнүгүшүнө себеп болушу ыктымал болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин расмий катынан 17 март 2026 жыл. Министрлик бейтаптын сол көзү такыр көрбөй калганын да тастыктап берген. Мындан тышкары операциядан кийин бейтаптын көзүнө коюлган iCryl Plus аттуу линза Кыргызстандын аймагында расмий каттоодон өтпөгөнүн дагы ырастаган. Ал эми бейтапка операция жасаган дарыгер 2021 жылдын 29 декабрында жумуштан айдалганы министрликтин катында айтылат. Азыркы учурда Минздравдын кагазы бар колубузда. Чоң рахмат ошондой иштеген адиске. Эч нерсеге карабастан ошондой чыгарып берди кагазды. Анын ичинде лечение вело с нарушениями, көздүн ичинде нелицензированная Кыргызской республики деген заключениясын берди да. Ал демек серый, неучтенный, кайдан жасалган, белгисиз кайдан келген линзаны көзүбүзгө койду да. Жөнөкөй ИИге запрос кылсаңыз, нелицензированная линза может быть причиной слепоты деп чыгат да. Ошону карабастан азыр Ленинский РОВДден ишибиз жылбай турат. Следовательден следовательге ишибизди ыргытып атышат. Биринчи эки следователь азыр биринчиси так түрмөдө отурат коррупция деп, экинчиси следствияда жүрөт деп коррупция деп. Ал так медработниктер менен келишим түзүп алып, жок нерсени жазды деген сөз болуп атат да. Ким мага убада берет, менин ишим 5 жыл Ленинский РОВДден жылбаганы коррупция эмес деп. Эч ким, мен так ишенбейм да, 5 жылдын ичинде следовательдер калп айтып атышат да, экспертизага бердик, суроолорду бердик деп. Биз кайрылсак Минздравка, эмне үчүн экспертизага запрос кылса РОВДден специалисттерди бербей атасыз десе, Минздрав айтат, эч ким кайрылган эмес деп. Ошол убакыт мындай алар үмүттөнүшөт го, мындай кишилер чарчап, убакытын сактап, ден соолугун да карап, унутуп калышат. Жарайт, мондай буйрганы болду деп, кол шилтеп коет деп. Бирок андай адамдарга мамиле жасап такыр туура эмес деп. Сизге кайрылганыбыз, анан тиешелүү органдарга кайрылганыбыз ошол. Акча эмес. Биз ден соолук издеп барганбыз. Клиникадан мыйзам жолу менен жооп беришсин. Бизге ошондой мамилеси үчүн Расул деген киши иштеген, зам главврача, ал мен органдарда иштегенмин, эмне кылсаңар ошо кылып алгыла деген жооп берген да. Азыр ошо суранганыбыз, биз 5 жылдын ичинде иш козголот, анан жабылып калат да. Жооп берилбейт бизге, эмне үчүн, кандай деп. Шеге алабыз, коррупция, биякта коррупция деп. Бейтаптын бир көзү такыр эле көрбөй калды. Операция жасалгандан кийин көздө бөтөн зат калып калган. Мен иштин материалдары менен толук таанышкандан кийин бир эмес бир нече жолу арыз калтырдым. Прокуратурага, Ички иштер министрлигине кайрылдым. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлдү. Ички иштер башкармалыгынын 2 тергөөчүсү бизди адаштырып атты. Тилекке каршы тергөө суроолорун жеткирүүгө дагы мажбур болдум. Бирок иш ордунан жылган жок. Мына жакында эле акыркы арызыман кийин биз иш козгоодон баш тартууну жокко чыгара алдык. Экспертиза өткөрүү дайындалды. Тилекке каршы өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү бул ишти алып баруудан баш тартты. Анан биздин ишти шаардык милиция бөлүмүнө өткөрүп беришти. Мунун себеби эмнеде экенин билесиңер да. Андан соң бул материалдарды колуна алган тергөөчү ишти изилдебей туруп, экспертиза үчүн ишке тиешелүү эмес суроолорду жиберип койду. Мен ал менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин кошумча суроолор камтылды. Эми иштин фабуласы боюнча бул материалдарды карап чыккан соң 3 кылмыштын белгилери байкалды деп айта алам. Биринчиси кызматтык жасалмачылык, башкача айтканда медициналык документтерге жалган маалыматтарды киргизүү. Мындан тышкары кылмыш жаза кодексинин 146-беренесинде айтылган Кудрет көз клиникасынын дарыгери тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренесинде айтылган бейтаптын ден соолугу
соолугуна оор залал келтирүү жосуну. Чындыгында бейтаптын жаш курагын эске алганда мындай операция жасоонун кажети жок болчу. Мен дарыгер катары, медицина илимдеринин доктору катары так кесе айта алам. Бирок дарыгер операция жасап койду, ал эле эмес 3 ай бою бейтапты адаштырды. Анын көзүнө линза койгон. Бул бөтөн нерсе көздө тура берген. Элестетиңиз бейтап кандай кыйналганын. Дарыгер операциянын кесепеттерин оңдоонун ордуна бөтөн нерсени көздөн алып койгондун ордуна ага кетанал берген. Бул өз учурунда ашказандагы жаранын пайда болушуна түрткү болуп, кан ашышына алып келген. Бейтап өлүп кала жаздаган. Операция жасоо муктаждыгы жок экенин эки экспертиза тастыктайт. Биз бул иштин алкагында Саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, линзага тиешелүү сертификат болбогонун да билип атабыз. Кыргызстанга келген ар бир медициналык зат Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында сөзсүз түрдө тиешелүү сертификат алыш керек. Алар сертификаты жок линзаны колдонуп, муну менен санитардык нормаларды да бузуп атышат. Бейтапка колдонулган линза көздүн көрүүсүнүн начарлашына алып келиши толук ыктымал. Ал эми бул болсо мыйзамда каралган дагы бир беренеге туура келип атат. Ден соолукка оор залал алып келген сертификатсыз медициналык жабдууларды колдонуу болуп саналат. Башкача айтканда, менин пикиримде бул жерде кылмыш жаза кодексинде каралган 3 беренеде айтылган кылмыштын белгилери бар. Менимче бул иште бир нече экспертиза жүргүзүү керек. Тагыраагы туура суроолорду камтыган комиссиялык экспертиза талап кылынат. Анда сертификатталбаган линзаны колдонуу ден соолукка оор залал келтиргени тастыкталышы керек. Мындан тышкары бул линза сертификатталбаганын тастыктоочу дагы бир экспертизанын корутундусу зарыл. Дагы жакшы, бейтаптын кызында линзанын кутучасы сакталып калган. Бул өз учурунда жабырлануучу линзаны сатып алганын далили болуп берет. Дагы бир маселе, клиникада жабырлануучунун оорусунун тарыхчасы жок болуп атат. Бул өтө орой ката болуп саналат. Бейтап клиникага кайрылганда оорунун тарыхчасы ачылышы керек эле, операцияга макулдук берилет. Бирок оорунун тарыхчасы жок болуп атпайбы? Ал кайда кетти? Линзанын сертификаты жок экен деген маселе жаралганда, клиниканын жетекчилиги далилдерди жок кылуу менен кызматтык жасалмачылыкка барып атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Клиникага арызданган дагы бир бейтап $1000 тегериндеги каражат коротуп, бир көзү 95%га чейин көрбөй калганын айтып берди. 2023-2024 жылы оң көзүмдө проблема болуп, мен ошо Таластагы частный больницага кайрылгам, Карек деген. Ал жака барып, мен көзүмдү текшеришкен, бир эмес, мен 1 айдан ашык барып жүрдүм ал жакачы, алар дагы улам чакырышканда. Анан ошо 1 айдан кийин барганда алардын жазып берген дарыларын көзүмө куйганда дагы эч кандай эме болгон эмес. Анан көзүңдү тереңинен текшерип көрөлү деп көзүмдү чоңойтуучу бир дарыны куюшуп, көзүмдү тереңинен текшергенде алар айткан көзүңдүн ар жагында бир эме бар экен, серьезный диагноз бар экен. Бишкекке барып ошол тиги турецкий клиника деп Кудурет көздү мага сунушташканда, бул жактанчы аябай жакшы аппараттары, Кыргызстанда жок аппараттар деген ал жерде. Тем более Турция именно ошол медицина жагынан, көз жагынан аябай мындай алдыда башка мамлекеттерден депчи. Анан мен Кудурет көздү деле интернеттерден карап, окуп, даже блогер, ырчылардан дагы көрүп, баягы ырчылар деле жаман нерсе чыгарбайт да. Өздөрү да жаман нерсе колдонбойт. Мен ошолорго ишенип, 1 айдан ашык убакыт ойлонуп, анан чечим чыгарып, ошол Кудурет көзгө барганбыз. Кудурет көзгө барганда бизде кыргыз врач тандадым мен өзүмчө. Кыргыз Эргашев Куштарбек деген врачты тандап, биз ошол барганда эле көзүмдү УЗИге таптышты. Өзүнүн ошо аппараттары бар экен, 5-6 аппаратка түшүрдү. Анан түшүргөндөн кийин эле сенин көзүңдө катаракта бар дешти. Катаракта бар, аны алышыбыз керек деп. Анан биз макул болдук, те көзүм эмеси зрениясы слабый болгондон кийин, ошо катарактаны алгандан кийин 70-80% гарантия беришкен алар. Көрөт депчи. Зренияң жакшы болуп калат деп. Анан ошо алар биз операцияга макул болдук. Ойлонбой эле макул болдум мен сразу, көзүм жакшы болуп кетсин депчи. Операция мага анализ кагаздарды жазып берди. Анализ кагаздарды биз 1 жумадай чогулттум. Чекаптан ошо 1 жума болуп кетти да, өткөндөчү. Анан ал кагаздын баарын чогултуп баргандан кийин бизге 2 түр линза сунушташты. Алар ошо тиги катарактаны алгандан кийин линза сөзсүз тагыш керек деп. Ал негизи катаракта алгандан кийин линза тагылыш керекпи, тагылбаш керекпи, мен чындыгында билбейм да. Анан балким катаракта линза деле кереги жок. Бизге американский жакшы деп ошол 47 000 менен 48 000 ортосундагы акчаны айтышты. Ошол аябай жакшы деп. Анан биз мейли жакшы болсо ушуну тандайлы деп ошол катаракта дегенде
линзаны тандадык. Анан среда күнү келгиле деп бизди среда күнкүгө чакырды, эртең мененки саат 9-га. 9-та бардык. 9-та барганда мени ошо операцияга даярдашты. Операцияга кирдик. Баягы сознанием менен эле жаттым, эч кандай уктаткан жок. Наркозду местный эле беришти. Көзүмө ошо мени катарактаны алып, линзаны салышты. Линзаны салып атабыз, андай мындай деп мени сүйлөшүп атышты. Мен да алар менен сүйлөшүп аттым. Анан 25 минутта болду операция. Операциядан кийин мени палатага которушуп, жарым сааттан кийин чыгарышты, кете бер деп. Анан кайра эртеси же 3 күндөн кийин мени чакырышты өздөрү. Кел көзүңдү өзүбүз ачабыз деп. По-моему, эртеси болуш керек. Анан эртеси баргандан кийин көзүмдүн эмеси мындай көрүүсү эч кандай эме жок да, результат. Анан алар айтты, азыр жаңы болду, дагы убакыт керек, 1 ай керек депчи. Анан көзүмдү ошол жерден эле алар айтты, сен көзүңдө дагы эме бар экен депчи. Дагы серьезный бир оору бар депчи. Ал эмне десем, ал ошол сенин бала кезиңде мурунку жара деди да, бала кезиңде бир жыгылып, мындай бир удар болгон дейт. Ошондон калган бир мындай сызык эме бар деп мага бир нерсени көрсөтүштү да. Эмеге тартышыпчы. УЗИге тартып мага бир сызыкты көрсөтүштү, бирок мен ал учурда ал сызыкты деле түшүнгөн жокмун. Ошол азыр зрениеңде ошол жаап турат дешти. Ага чейин операция боло элек да, мага ошол катаракта алынса, анан зрениең көрүп баштайт деп айтканда, булар операция болгондон кийин кайра ошол жара бар деп айтышты. Жараны биз операциядан кийин да 1 жумадан кийин алалы, азыр болбойт, көзүм жаңы эле операция болду деп арго лазерге 1 жумадан кийин чакырышты. Мен арго лазерге 1 жумадан кийин барып жазаттым. Жазаткандан кийин деле зрением ошол эле бойдон да. Мен Таласта кандай барсам, ошол эле бойдон калып кетти. Анан ага дагы убакыт керек дешти. Убакыт керек буга. Арго лазердин ар бирин 7000 сомдон жазатчым. Ар бир барганда 3000 сомдон эме приемныйына төлөчүм. Анан дагы бир айдан кийин чакырышты, арго лазер операциядан кийин дагы көрүшүбүз керек, кандай болуп атат деп. Мен 1 айдан кийин барганда алар айтышты, дагы сен арго лазер жазатышың керек, бул бир лазер менен эле кетпейт, көпкө чейин созулат. Если бирөө менен эле алып удаление кылып койсок, сенин көзүң мындан дагы чоң операция керек болуп калат. Андай операция бизде Кыргызстанда жок деп айтышты алар. Если бир эле удаление кылдырам десең, көзүңдүн унтукойдун бир эмеси айрылып кетет дешти. Анан мен коркуп, мейли деп, дагы 3 айдан кийин барып жазаттым. Ошо 3 ай сайын чакырышчы да аларчы. Көзүң ошол эмесин удаление кылыш керек. Ошол кеткенден кийин анан көзүңдүн зрениясы жакшырат, ошол көзүңдүн көрүү турган жеринде жара депчи. Эмнеге ошол жараны булар тиги эме деле айтышпайт дейм да. Биринчи операция деле айтпайт, Биринчи операция делечи. Анан мен ойлоп кетем азыр, может быть, менин көзүмдө катаракта деле жок болчу. Ал линзаны эмнеге салышты? Катаракта, ошо катаракта алынса эле сен көзүң 70-80% көрүп кетет деп мага алар гарантия берген. Ергешов Куштарбек өзү. Жанында дагы бир кичинекей эме түрк врач бар болчу. Аны дагы чакырып ошо көрсөтчү да. Арго лазерди 3 ай, 1 ай өткөн сайын канча жолу кылдырдыңыз ошондо? Арго лазерди 3 же 4 жолу кылдырдым. Ар бирине 7000 сомдон төлөп жүрдүңүз. Ар бирине 7000 сомдон, андан сырткары булар жана приемнадагы Консультацияга, алышчы. Азыркы учурда көрүүңүз кандай, ошол боюнча айтсаңыз? Азыркы учурда менин көзүмдүн көрүүсү 95% көрбөйт. Вообще. Бир көзүм Такыр көрбөйт. Мен бир көзүм, оң көзүм такыр көрбөйт 95%. 5 эле процент мындай жапканда күндүн баарын жогун эле көрө алам да. Караңгы болсо караңгы, жарык болсо жарык, ошондой эле. Атак мындай маңдайыма баламды койсоң дагы оңой сол көзүм көргөн көзүмдү жаап, көрбөгөн көзүм менен баламды дагы мен тааныбайм, көрбөйм вообще. Кудурет көз клиникасы Чекит медианын расмий катына жооп берди. Бир айда канча операция жасалат жана анын ичинен канча пайызы ийгиликтүү болот? Аны да мындай да, эгер сиз официально эметсеңиз, запрос кылсаңыз, биз
жооп беребиз. Канчасы ийгиликсиз болгон, ошол туурасында маалымат берүүсүн өтүндүк. Клиниканын жообу 3 барак экен. Бирок эң башкысы кудурет көз тиктөлгөндөн бери бейтаптардан канча арыз түшкөн деп сурадык эле. Ошол сурообузга клиника жооп берген жок. Бул купуя маалымат, аны менен бөлүшө албайбыз деп жазылыптыр. Бирок биз бейтаптардын персоналдык маалыматын сураган жокпуз. Болгону арыздар боюнча жалпы статистиканы сурадык эле. Эми бул катта эмне деп жазылганын айтып берейин. Кудурет көз клиникасы 2019 жылдан 2026 жылга чейинки аралыкта жалпы жонунан бейтаптарга 70 000 консультация берилгени жана 16,5 мың хирургиялык операция жасалганын маалымдаптыр. Мындан тышкары клиника бир гана коммерциялык медициналык ишмердүүлүк менен алектенбээрин белгилептир. Алсак 2400 бейтапка акысыз медициналык жардам көрсөткөнү жазылган. Жеңилдетүү льгота жана акысыз жардамдын жалпы суммасы 19 миллион сомдон ашканы айтылган экен. Каттын соңунда клиника өзүнүн ишмердүүлүгүн мыйзам чегинде медициналык этика жана кесиптик жоопкерчиликтин алкагында жүргүзөөрүн белгилептир. Биз азыр ошол 2 дарыгердин атына доомат коюлган. Экөө тең операция жасагандан кийин көзүбүз көрбөй калды деп 2 бейтап конкреттүү түрдө кайрылып атат. Бул дарыгерлер учурда Кудурет көз клиникасында иштебей калган экен. Алардын контрагы бүткөн экен. Биз алар менен байланыша алган жокпуз. Биз бул врачтар менен эми Кудурет көз клиникасынын директорунун орун басарына дагы байланышып, ушул бейтаптардын дооматтары боюнча комментарий сурап көрөлү. Алло, Да. Расул мырза, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Биз өткөндө материал чыгарбадыкпы? Анан ошондон кийин бизге бир нече жаран кайрылды да, наразычылыгын айтып, мен да айтып койгом, мен да наразы болгом деп, анан алардын арасынан экөө таптакыр көрбөй калдык деп атат да. Операциядан кийинчи бирөөсүн сиздер экөөнү тең жакшы билесиздер, анткени бирөөсү 2021 жылдан бери соттошуп келаткан экен да, доомат кылыпчы. Ал Соттошуп ким? Соттошуп жок эч ким биз. жок, тергөөчүлөр азыр кабыл албай жатат деп атат. Бирок комиссия түзүлүп, ошол саламаттык сактоо министрлигинин бүтүмү бар экен, сертификатталбаган линза тагылган, ошонун кесепетинен тиги бейтап деген 95% көрбөй калды деп доомат кылып атышат да буларчы. Негизи сертификатталбаганы Кыргызстанда каттоодон өтпөгөн экен да ошол линзачы. Анан ал улгайган апа аябай кыйналган экен, кетанал берген экен врач. Азыркы учурда ошо Хусейн Авни Санисаглу деген ошол дарыгер иштебей калган экен. Саламаттык сактоо министрлигинин бүтүмү бар экен, ал ошол эмгек кодексине ылайык жумуштан кеткен дегенчи. Анан бул биринчи бет эстеп атасыз да, 2021ден бери эле ошо кызы келип атат, арыздарын жазып атат, тергөөчү улам алмашып атат экен. 2021 2021 мына 5 жылдан бери акыйкатка жетпей жатабыз деп ошол бейтап кайрылып атат. Апасы улгайган апа экен, 80ден өтүп калган. Бирок ошо аябай кыйналып 3 ай бою кетанал ичип, ашказанынан да жараат алып, азыр биз ушул дарыгер менен да байланыша албай жатабыз да. Анан сиз маалыматыңыз бар да, негизи ошол арызданган бейтаптар боюнча. 5 жыл өтүп да мен Ооба, бирок азыр деле архивден бир карап көрөйүнчү. Просто 5 жылдан өткөн нерсени сизде мындай туура эмес маалымат алдыңыз окшойт, потому что эч бир судебный тяжба болгон жок бизде. Жок, судебный тяжба эмес, бул сотко чейинки териштирүү иштери жүрбөй атат деп атат да. Негизи 5 жыл мурда операция болгону менен ал өзү ошол 5 жыл бою акыйкатка жетпей атам деп саламаттык сактоо министрлигинин бүтүмү жакында эле чыккан, негизи ошол сертификатталбаган линза дегенчи. Ал боюнча маалыматыңыз бар дейм, ал жакынкы эле аралыкта болгон. Анан жок, эми кандай жакын аралыкта 5 жыл өткөндө айсалайып. Азыр мен саламаттык сактоо министрлигинин бүтүмүн жөнөтөйүн сизге, карап көрсөңүз. Бир карап көрөйүнчү. Азыр мындай да, Расул мырза, мен жаздырып атам сиздикинчи материал үчүн. Анткени сиздердин позициясы жок, биз бере албайбыз да. Материалга колдош үчүн экинчи тараптын пикирин биз сөзсүз түрдө алышыбыз керек да. Ошого байланыштуу жаздырып атам. Бул биринчи бейтаптын маселелерин, документтерин эске азыр жөнөтүп коем WhatsAppка. Экинчиси болсо Таластан бери келген, ал Таластан келип, аныкы дагы ошол 95% көрбөй атам деп атат азыр. Бир көзү көрбөй калган экен. Аргон деген аргоновый процедуралар, лазер, да, ошо процедуралар жазалган экен бир нече жолу.
акшнын линзасы деп 2023 жылдын 7 ноябрында эме болгон, операция болгон. Анда деген Куштарбек Эргашев дагы иштебейт сиздерде азыр кытапта. Жок, ал азыр Турцияда иштеп атат. Ошол дарыгерге да доомат коюп атат. Ал таластан бери келип, ошо аргон лазерлерин дагы 3-4 жолу жасаткам деди. Бир $1000 каражат коротком деди. Ушул эки бейтаптын тең документтерин мен сизге азыр жөнөткөм. Ошол боюнча Жөндөп коюңузчу, мен карап көрөйм. карап көрүп, анан бизге комментарий берип койсоңуз жакшы болот эле. Анан мындан тышкары биз расмий жооп алдык. Расмий жоопто ошол Жөнөттүк сизге. Ооба. Праздничный күндөр болуп калган. жок, дал тез эле келди негизи, бирок ошол жалпы арыздар боюнча маалымат, мисалы статистиканы эле сурадык да, биз канча арыз түшкөн депчи, ошол боюнча маалымат бизге берилген жок. Тилекке каршы. Айсел айым, жок, арыз боюнча мен кандай десем, сиз айтып атасыз канча жалоба, кандай эме. Жөн эле сандарды эле сурадым да мен. Биз мыйзам боюнча кайсы иштер досудебный, судебный тяжбалар болсо, биз ошону сиз как мы можем дать вам комментарий ошол боюнча. Однако судебный бизде жок да, ни судебных разбирательств нету. Голословно все, это все голословно. Бизге бир нече жолу ошол Инстаграмдан да жазышты, комментарийлерде да жазышты, анан кийин WhatsApp'тан дагы ошо жазылуу болду. Анан конкреттүү түрдө ошо сүйлөп берем дегендерден. Айсел айым, мы живем в правовом государстве. Ооба, негизи пикирлер айтылып аткандан кийин биз ошо пикирлерге Мы живем, мен сизге, я выслушал вас, мен сизге айтайм, биз жашаган жерибиз кандай десем, в правовом государстве мы проживаем, где есть закон тууралуу, определенные процедуралар бар. Если любой кишинекин конституционное право бар обратиться в правоохранительные органы, чтобы им назначили судебную медицинскую экспертизу, результаты, комиссионно, вот это поэтапно все должно проходить, потому что мы живем в государстве, где есть закон. Туурабы? Ооба, бирок арыздар боюнча негизи CRM система бардык компанияларда болот да, арыздардын бейтаптардан, кардарлардан түшкөн арыздарды фиксация кылган, ОЗЕКи болобу, жазуу түрүндө болобу, биз азыр сотко чейинкилерди айтып атабыз. Ал жөнүндө макул конфиденциальный маалымат дедиңиздер, аны түшүндүм. Расул мырза, сизге мындай суроо да, сиз мындай 2019 жылы социалдык тармактарда сиздин сүрөтүңүздү таптым. Ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн кызматкери деп жүрөт экенсиз. Ошол клиникага чейин милицияда иштеген белеңиз. Ооба, мен органда иштеген, ооба. Расул деген киши иштеген зам главврача, ал мен органдарда иштегенмин. Эмне кылсаңар ошо кылып алгыла деген жооп берди. Канча жыл иштегенсиз органда? 2008-ден бери мен иштеп аткам да. Андан кийин клиникага кайсы жылы өткөнүздү билсек болобу? В 2020 году где-то. Ачылгандан бери эмес да, не с открытия, да. Түшүнүктүү. Азыр мен бейтаптардыкын жөнөтүп коем, ошол боюнча дагы берип коңуз бизге комментарий. Анан эме, да, и письменно жазып коесуз, бейтаптардын, который вы говорите, ошолор бар да сизде. Бейтаптардын документтерин азыр жиберем, сизде маалыматыңыз. Сизде бар, Ооба, азыр жиберип коем, ошол боюнча эле кыскача. Анан эгер дарыгерлер менен байланышуу мүмкүн болсо жакшы болот эле да, эгерде контактылар бар болсо бөлүшүп койсоңуз жакшы болот эле. Жок, по идее сиз мындай кылбайсызбы? По идее бул нерсе медицинская часть, я же по административным вопросам замдиректор. Медицинская часть главврач менен сүйлөшсөңөр или непосредственно кто оперировал, занимался этим хирургом, врачом, да? Алар экөөтөн иштебей калыптыр да азыр сиздердечи. Ошон үчүн биз алар менен байланышып. Мы постараемся найти, да, контакты и сизге беребиз, да? Анда ошо контактыларын берсеңиз, биз ошо дарыгерлер менен байланышып алардан дагы сурайлы. Да, я не обещаю, но я постараюсь. Анан бирок бейтаптар боюнча ошо клиниканын эмесинде позициясын дагы өзүңүз айта кетсеңиз, жетекчинин орун басары катарычы, ошол боюнча дагы мындай кандай иштер жүргөн, ошол бейтаптардын арыздарын үстүнөн иштелген беле, кандай клиника кандай жардам көмөк көрсөткөн, ошол боюнча дагы айта кетсеңиз жакшы болот эле. Как я вам объяснил же, мы постоянно под наблюдением, в сопровождении бейтаптардын на контроле
постоянно после хирургического вмешательства бейтаптардын бүт бары bizim көзөмөлдө постоянно. Что устно, что мы их приглашаем бяха, а так голословно сиз айтып атканда я не понимаю. Жок, голословно даже, эмес, почему. голословно эмес, аз документтер жөнөтөм ошондон кийин, Бул голословно эмес. Хорошо. Биз Кудрет көз клиникасынын директорунун орун басары Расул Мусаевке бейтаптар тууралуу бардык документтерди, далилдерди, фактыларды жөнөттүк. Алар бизге эртеси күнү жооп беришти. Клиника бейтаптар тууралуу эч кандай комментарий бере албасын белгиледи. Себеби бул персоналдык маалымат, дарыгердик сыр, конфиденциалдуу маалымат жана аны комментарий бере албайбыз деп жооп беришти. Видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Чекит медиа катталып, чындыкты билиңиз.